биз жашоодо мына кичине жакшы иштебейт экен кыздар, карагыла. Биздин жашообузда туурабы? Акчаны любой адам таба алат. Любой адам акча табат. Ара сүдүрөйбүзбү, же госслужащийби, ар тараптан биз акча таба алабыз да. Ой, рахмат Зейнеп. Эми караңыздар. Бизде көрсө эң эле мындай бар уже болду. Эң эле адамдарга таасир бере турган мына 4 сектордон турган ушул жерде мен сиздерге көрсөтө аламын. Көрсө, караңыздар. Бизде госслужащийлер бар да, эң биринчи барбы мына жерде госслужащийлер? Мамлекет кызматкерлери барбы? Булар деген көрсө, бул Роберт Кийосакинин Бай адам жана кедей адам деген китептеринде да окусаңыздар болот, Квадрат денежного потока деген китептери бар, ошол жерден окуп алсаңыздар да болот. Көрсө, мамлекет кызматкерлери бул раб государства экен. Түшүнөсүздарбы? Раб государства. Менин атам 40 жыл мектепте мугалим, директор школ. Ошол адам жөнүндө айтайын, бул Оштун университетинде окуп бүтүп 40 жыл иштеген адам. 40 саатты алган болсо, 40 жыл өмүрү кеткен адам. Орточо эсеп менен $40 иштеген адам. Караңыздар. Түшүнөсүздар, Бирок деген ушул госслужащийлер, мисалы биз медик дейбизби, мугалим дейбизби, деги эле мамлекеттик кызматкерлердин бардыгында ден соолук жок болот экен. Себеп дегенде менин атам барган сайын, жашы өткөн сайын буту оорукчан болуп калды. Себеп дегенде бир мезгилде мектепте ошол жылуулук аз болгон, союз мезгилде. Кечке ошол жерде завучтун дагы ишин жасаган, өзүнүн ишин жасап, буту оорукчан болуп калды да. Караңыздар. И ошол эле учурда акча азбы, көппү? Акча дагы аз болгон. Эң дагы мындай кыйналган жери бул ден соолуктан ажырагандан да, буттан дагы эмес, мына психологически аябай чарчагандыгы. Мектеп окуучуларыны өтө кыйын, үйдө 3 баланы тарбиялаш кыйын го. Туура? Мен муну айтайын дегеним, биздин кичинекей мезгилибизде мына жерине отуруп алсак дагы унчукпайт эле. Биздин атамын неберелерини даже үйгө киргизгенге болбой калган, ачык дейт эле. Газетте, журналдарды гана окуйт эле. То есть психологический нервтери аябай чарчаган адамдар. Караңыздар. Ошондой ден соолук начар. Акча дагы жетишпейт бүгүнкү күндө. Ошол мезгилде может жетет эле, бирок жетпейт да. И булар деген саякат дегенди билбейт. Атам Кыргызстандын айлана чөйрөсүндө барган, бирок башка жакка барбаган да. Караңыздар. Бул саякат дагы жок. Тем более бул жерде билим болушу мүмкүн, бирок дүйнөгө болгон көз карашы жок да. Дүйнөгө болгон көз карашы. То есть географиядан гана сабак берген, калган нерсени билбеген. Дүйнө жүзүндө жаңылыктарды уккандыр, бирок дүйнө жүзүндө не болуп атат, ден соолук боюнча кандай болуп атат, деги эле бүт бардык жактан жок болчу. Только ошол өзүнүн гана сабагын гана билет эле да. Караңыздар. Бул жерде дагы сөз түрдө мамлекетке эмне кулчулукта да, мындайча айткандачы. Эми караңыздар, экинчи сектор, бул биринчи сектор. Экинчи сектор ушул жердеги адамдар, госслужащийлер өздөрү акча жетпегендиктен, анан дайыма болгон эле воскресенье күнү гана дем алса, калган күндөр дем албаган үчүн, тойлорго, каалаган жерге бара албаган үчүн, буларда бир кандайдыр бир ойлор пайда болуп, союз мезгилден кийин мен өзүмчө иштесем болот бекен деген ой чыккан. Анан бардыгыбыз эле билебиз, азыр базарды бардыгыбыз түшүнбөгөн менен ошол нерсе идея чыккандагы бул жакка уже не болду? Раб бизнесе болду. То есть мына жерде акчаны салган эмес, бул жерде, например, 1 миллион сом акчаны салган болсо, ушунун ичинен может 10 000 сом чыгат деп базарга чыга башташты. Кредит алып. Может бир мезгилде ушул нерсе аябай чоң ролду ойноп, акчаны көп тапкандыр, базар эми башталганда.
Бүгүнкү күндө 1 миллион салган болсо 10 миң сом чыгат. Бул күнүмдүк жашоо, бул выживание деген. И тем более мынау товарлары бардыгы не болот? Ашып калат. Анан ашканды эмне кылат? Арзан баада сатат. Арзан баада дагы өтпөй калган болсо туугандарына подарить этет да. То есть бул жер дагы выживание болуп калды. Караңыздар. Эми бул жерде дагы эмне экен? Ден соолук барбы? Жок. Бул жерде может помещениянын ичинде болушу мүмкүн, бул сыртта. Ысыкты ысык дебейт, суукту суук дебейт. Ден соолуктан аябай ажырашат. Даже обед кылганга дагы убакыттары жок. Даже тазалыкка барганга дагы убакыттары жок. Караңыздар. Ошон үчүн мен раб бизнес деп атамын. Акчага кул. Бул жерде тирүү адамга, директорго баш ийген болсо, бул жерде акчага баш ийет. Себеби акчанын мощный салып койгон. Караңыздар. Ошондо ден соолугуна карабайт да. Акча дагы кандай экен бүгүнкү күндө? 10 миң акча бул выживание үчүн гана. Караңыздар. Тоже муну устарело дегенде эле бул дагы устарело. Да? Эми караңыздар, 3-чү сектор. Бул жерде болгон эле бизнес. Бул жерде уже 1 миллион эмес, өтө чоң акча салган адамдар. Мисалы үчүн Дордой дейбизби, Турат Алы базар дейбизби, жакыныраак айтайын, өтө чоң акча салат. Же болбосо ресторан, кафе, пансионат, ушундай чоң-чоң зданияларды кура турган бизнести бардыгыбыз билебизби? Билебиз да буну, Бул уже традиция болуп калды да. Традиция. Элдин бардыгы билет. Бирок өтө чоң акча салынат. Ошон үчүн 100% адам бул жерде иштей албайт. Может 20% адам иштеши мүмкүн. Дүйнө жүзүн эсептегенде. 80% адам мындай чоң бизнести кура албайт. Эми биз сиздерге эл билбеген не традиционный бизнести айтып атабыз да. Эл билелек. Бул сетевой бизнести адамдар достаточно түшүнө элек. Түшүнгөндө дагы негативный түшүнүп калышты да. Себеп дегенде бул жаңы нерсе. Базарды дагы биз негативный түшүнгөнбүз. Спекулянт депчи, алып сатар, кызыл кулак деп түшүнгөнбүз да. Бүгүнкү күндө ошондой негативный сөз айтылабы, айтылбайт? Коммерсант, коммерсант. Бүгүнкү күндө дагы ушул Smart and Rich деген компанияны биз негативный кабыл алып атабыз. Жок, ал болбойт. Продукциясы кымбат. Же иштесе болбойт. Ал жерге любой адам иштей албайт. Эми өзүнү нары кылыш үчүн гана калаган сөздөрдү айтып атат да. Бул эмне себептен? Себеп дегенде урматтуулар, жаңы келген партнерлор бардыгыбыз союз мезгилден биздин мээбизге негативдер көп кирген үчүн. Ата-энебиздин тарбиясында эми алардын барынын айтат да. Бардык нерсеге тийбе, нельзя деген үчүн бизде тартынчаактык пайда болуп калган. Түшүнөсүңөр, мээбизге только негативтерди. Союз мезгилде адамдар барбы? Только адамдардын минусун гана сүйлөгөн адамдарбыз да. Ийгиликтерин вообще сүйлөшпөгөнбүз. Ошон үчүн муну жаңылык идея, мына жаңылык дегенде сразу автоматтык түрдө бизде негатив да. Болбойт, колдон келбейт, күйөөм урушат, аял урушат, кайын журт урушат, ушундай экен да, караңыздар. Эми бул жерде айтабыз. Мына жерде өтө чоң акча болгон болсо, миллиарддаган акчаны салса, Дордойго, например. Бул жерде биз эмне деп атабыз? Мынандай бир семиз койдун пулун айтып атабыз да. Барбы? 21.600-ге семиз кой келеби? Семиз эмес, орточо эле кой келет. Может, азыр арзандап кеткендир, семизи келет да. Бирок аны канча күндө жейбиз? Ким айтат? Үй бүлө чоңураак болсо. Бир айда жейбиз, бир айда жейбиз. Биз болсо, азыр мына маркетинг планда эмне деди? 7 вид доход. Сен бир эле убактың кетет, бир эле энергияң кетет. Бирок деген 7 түрдүү акча киреше. Меңерге кирип атабы? Мына жерде канча киреше? Бир түрдүү. Бул жактачы бир эле түрдүү да. Бирок канчалык деңгээлде акча чыгып атат, Мына жерде саякат барбы? Ой, тамак ичкенге убакыт жокко. Тазалыкка барганга убакыт жокко, каяктагы саякат? Может, билбейм, барышы мүмкүн. 5 күнгө Ысык көлгө барышы мүмкүн.
Бирок ошол жерде дагы сууга түшкөндө дагы эмне болду экен, кандай болду экен, мээси муну миллиарддарды салып койгон да, миллиондорду салып койгон. Ошон үчүн бул жерде саякат жок. Ал Кыргызстанда 5 күнгө барып атат да. Бирок Европа, Америка, башка жак Африка, может Кытай ал жака бара албайт, вообще бара албайт да. Барышы мүмкүн Турцияга кийим алганга. Бирок түз барат, кайра түз келет, дем албайт да. Тура кошуласыңарбы? Ошондой эле. Эми караңыздар, ошондой убакыт кетет, бул жака деле кеттиби? Бул жака деле энергия кеттиби? Ошону ушул жерге салыш керек да. Карагыла, бир семиз койго. Bir ayda жеп койгон нерседен мына жети вид доход. Тем более сиз деген bir место эмес, 2 место алып алсаңыз двойной акча алабыз деп атабыз. 3 место алсаңыз тройной акча алабыз деп атабыз да. Хорошо, bir место мына 21.600. Эгерде 3 семиз койду жок, бере албайм десеңер, бир эле семиз койдун пулу. Арам өлүп калышы мүмкүнбү? Урдап кетип калышы мүмкүнбү? Ошонтип өзүңөрдөн кетиш керек да. Себеп дегенде бул акчага үй бүлө менен ден соолукту сактоодо сатканга болбойт. Только өзүбүз ичишибиз керек. Бирөөгө сатканга болот. Себеби биздин мээбизде сатуу деген нерсе жашап калганда, базарды түшүнүп калганбыз да. Сатамбы? Бирөөгө мындай айтамбы? Жок, ичиш керек. Сен качан гана ичкениңде, анан бирөөгө оозуңуз коштоп койсо айткың келип кетет да. Туурабы? Жакшы нерсени айтыш керек да. Итак эле жаман нерсени сүйлөйбүз го. Ушакташабыз го. Лучше жакшы нерсени айтабыз да. Айткан мезгилде, бул деген таблетка же бир капсула эмес, бул болгон эле жаман чайды, жаман кофени, сорту начарды таза сортко алмаштыруу да. Ушул эле маданият. Караңыздар, себеби Кыргызстанга мен гарантия беремин. Любой нерсе акыркы сорттогулар келет. Биздин мамлекет ошо деңгээли ошондой. Жеп ичкен нерсе дагы кийим кечеде терип келбейсиңер. Кытайдан эң таза сорттогу чайды алып келбейсиңер. Терип. Кофени Вьетнамдан терип келбейсиңер, эң тазасыны. Даяр наркы бөлмөдө турат. Адамдар жасап койду, сиздер үчүн услуга көрсөтүп, даярда алып келип койду да. Болгону эмнеке? Начар, сорту начар нерсени таза, качественный продукцияга алмаштыруу. То есть синтетика көйнөктү кийбей, хыбыны кийиш керек деген сөз. Түшүнөсүңөрбү? Түшүнүктүү болуп атат, себеби синтетиканы кийгенде жармашып, аба кирбей кыйналган үчүн хыбыны кийип калдыкпы? Мына жакта эмне болуп атат, байкап атасыңарбы? Кыйналып атат синтетикаларды ичип. Себеп дегенде тамак ашыбыз баары химикат, аба химикат, да? Жегенибиз аптеканын дарысы химикат, эми дегелек химикатка оролуп турабыз да. Ошон үчүн компаниянын негиздөөчүсү ушуну ойлоп, мына ден соолукка эртең оорубаш үчүн. Эгер ооруган болсоң, өмүр бою иче турган тамак ашты алып келип койду. Ушундай сүйлөйлү, тамак аш. Биз Союздун адамдары бир мезгилде ушул тамак аштын ичишибиздин кереги жок эле. Такалдык. Байкасаңар, больницада адамдар тыгылып атат. Кичине эле мындай бир жака мынтып келсе эле буттар сынып кетип атат. Неге? Кальций жетпей атат. Караңыздар, неге нервтен адамдар ооруп атат, кыжалачылыктан? Ага магний жетпей атат. Магний жетпей атат. Мээгечи. Караңыздар. Мен эки эле нерсени айтайын. Бизде Менделеевдин мезгилдик системасында окуганбызбы? Канча микро макро элементтер бар. Ошодон турабыз да биз дегенчи. Тура химиядан турбайбыз да. Адам баласы топурактан жаралдыбы? Топурактын ичинде кайсы микро макро элементтер бар? Биз ошодон эле турат экенбиз да. Караңыздар. Ошон үчүн бардыгы ушул кофе чайда. Буларды жөн эле мындай, сонун чай экен, сонун кофе эмес, сиздерди полный капитальный ремонт кыла турган кофе чай келди. Сонун кут келип туруп бизге? Давайте биздин Нуртан Кемелетовичке катуу кол чабып коебуз. Бул деген Кыргызстанга кут келди деген сөз. Мына 10 жылдан бери Аллахыма шүгүр,
канчалаган адамдарга иштебесе койсун, ичилип атабыз, кошуласыңарбы? Иштебесе койсун. Себеби ал адам бизге окшоп жашашты каалабайт экен да. Жөн эле ден соолукка. Хорошо. Себеби бул закон Паретто иштейт да. 80-ге 20 деген. 80% адам мугалим, медик, трактор айдаш керек, арабаны сүйрөш керек, малды багыш керек. Ошолордун ичинен 20% жок. Мен өзүм башкача адаммын, өзүнү баалаган адам. Мен башкача жашоону жашашым керек деген адамдар гана мунобу эл билбеген жерге келет. Калган 80% өмүр бою муну жерде жашай берет. Эчтеке эмес да. Значит, өзүнү өзү баалаган, жашоону тандаган адамдар келет да. А жок десе, ушул жерде туруп эле кофе чайды ичип ден соолугун сактай берсин. Эч ким капа болбойт да. Муну жерде деле ошол. Товары бар, эч жака чыга албай, наличный акчаларды алгым келип атат да мен. Бирөөлөргө соопчулук иштерди жасап. Караңыздар. Иштесе болгудайбы? Муну жерде 20% эле адам иштей алса, дордой, базар, ресторан, кафелер. А муну жерге 80% адам иштегенге мүмкүнчүлүк бар бекен? Бир семиз койдун акчасы. Ким каалайт ушул жерде иштешти? Жаңылардан. Сонунбу? Значит, сиздер 20%деги адамдар экенсиздер да. Ушул жактан мен бул жака өтүшүм керек деген чечими бар адамдар экенсиздер да. Давайте өзүңөргө катуу кол чабуулар. Мен мага да ушундай суроо берилген. 13 жыл мурда экен, 14 жыл мурда. Бул жерде 80% адам ишти жасай берет. Бирок 20% гана адам миллионер, триллионер болот деген. Сен кайсынысындасың дегенде, мен 20-сындамын деген да. Ошон үчүн мына сиздердин жаныңыздарда турам да. Адам өзүнү сүйүш керек, өзүнү баалаш керек. Особенно аялдар качан өзүнү баалайт? Ооруп калганда, кечиресиздер. Анан эми кыйкырыш керек болот ба? Качан ооруп калганда, анан өзүнү ненужный вещиге айланып калганда, автоматтык түрдө чечим чыгарат экен. Особенно аялдар. Таза маалда чечим чыгарбайт экен. Жок да. Качан сүзгөндө чечим чыгарат экен. Ошо сүзгөндө чечим чыгарган менмин да. Ооруп, эч кимге керегиң жоктой сезим пайда болгондо анан чечим чыгаргам. Мен 20%демин да. Ким 20%де? Жакшы, сонун. Мынеке, пожалуйста да. Эми караңыздар, мына жерде минустар болсо, ден соолук жакшы экен. Болобу, ден соолук? Акчачы? 240 миң пенсияны эле сүйлөйүн, башка сөздөрдү сүйлөбөйүн. Бар да. Бар бекен? Бар. Кыргызстанда канча? 20 миңге чыгабы? Жок. Бар да, бай экөөнү тең. Испания, Италия, Франция 15 этаждуу лайнерде. Акчасы төлөнгөн. Бишкекке чейин төлөдүм мен, чынын айтайын. Анан Бишкекке түшүрүп койгондо кайра келгенге акча төлөдүм. Калганда төлөбөдүк да. Сонунбу? Саякат бар бекен? Анан айтам да кээде, жакшы эле ооруп калганым брахет. Жакшы эле ооруп калганым эмесем ошондой шаарларды көрбөй, мамлекеттерди көрбөй калмак экенмин. Чындап да. Жогоруда айттым го, качан сүзгөндөн анан кийин чечим чыгарасың депчи. Качан мага окшоп жыгылып, мындай оорукчан болгонго караганда эртерээк баштай бергиле. Ден соолук качан болот? Анан мен ошон ишеним пайда болот. Продукцияны ичип мага таасир берсин, анан иштейм дебегиле. 10 жыл өтүп кетти. 10 жылда ошончо результаттар толуп атат. Бул уже доказано. Результат бар, эффект бар да. Аны кайрадан өзүңө өткөзүп отуруштун кереги жок. Параллельно башташ керек. Сразу тил бар да, ушак айткан тил. Ошону жакшы жакка сала бериш керек да. Да, параллельно эле. Эч күтпөгүлө. Рынок уже бош. Силердин тууган урууларды мен тааныбаймын. Бизде ошончо лидерлер өсүп атат компанияда. Силердин тууганыңарды карабай, адамдарыңарды алып коебуз. Керекпи? Жакындарыңарды алып өзүбүзгө жаздырып алабыз. Жаңылар утасыңарбы? Да? Себеби аларды кадимкидей военный подготовкада лидер кылып өстүрүп атабыз. Ар бир адамды жөн койбой желкеден кармап алып келет. Телефондорун алып келишти үйрөтүп койгонбуз.
лучше бүгін баштаған жақсы ғой. Қандай дейсіңер? Лучше бүгін баштаған жақсы. Эми қараңыздар, бұл жерде свобода бар ғой, мына жерде воскресенье ғана демалады, бұл жерде демалыш жоқ. Бұл жердечі. Мен таңғалғаным сонында. Қараңыз, 7 вид доход. Эми бұл 4-ші сектор, бұл инвестиция, инвесторлар. Кім таниды инвесторларды? Уққан. Өте чоң ақшаны таштайды. Кичинекей процентке кіргізіп қойса, банктарға ақша ошончо шығады да. Түшүндүңүздөр да? Кыргызстанга чет мамлекеттеги инвесторлар акчаны жөнөтөт, какой-то процентini гана алат. Банктын өзү дагы процентин көбөйтүп. Карагыла, ошон үчүн чоң сумма. Азыр кредитти байтытасыңар да. Ооба, байтыш керек да эми. Ошол өз ошондойбуз да биз. Бирөөнү эшекте иштеп, айнып, окуучуларды окутуп, анан башка мамлекеттеги инвесторларды байтыш керек да. Туурабы? Мен муну айтайын дегеним, азыр физический жол менен байыбайт адам. Умственный жол менен гана байыт деген. Азыр жаңы заманбап жашоо ушундайга келди. Кааласаңар, каалабасаңар. Бүгүнкү күндө чейин биз офлайн иштегенбиз, азыр онлайн келип калды. Дагы башты иштетиш керек да. Жаштар, үйдө отуруп эле дүйнө жүзүнө доставка кете турган компания келди. Үйдө отуруп. Тем более Кыргызстан дүйнө жүзүнүн барлык жерин каптап кеткен. Кошуласыңарбы? Окууга, иштегени, ошол жерде 20 жыл, 30 жылдап испанец болуп калган, француз болуп калган. Карагыла? Американец болуп калган да. Алардын тилин наизусть билет. Сен ташта ошол жердеги адамдарды бул жака киргизе берет. Доставка можно, да? Ошондой жерге келип калдыңыздар. Эми бул инвесторлар, мен айтайын дегеним, чындап мал алсаңар, акыркысында тезек калат, гарантия берем. Силерге, эгерде пактага акча ала турган болсоңор, козу паясы калат. Бул гарантия да, ушундай нерсе. Жөн эле өзүңөрдү алдап атасыңар да. То есть инвесторларды байытабыз. Биз бүгүнкү күндө ар бирибиз инвесторбуз. Неге? Өзүбүздүн ден соолукка инвестиция кылдык. Өзүбүздүн жакшы жашоого инвестиция кылдык. Караңыздар, канча акча экен? Өтө аз акча да. Ушул аз акчадан биз өзүбүзгө өтө чоң инвестиция кылдык. Караңыздар. Өтө кеңири ар тараптан өзүбүздүн сонун жашообузга ушул акчаны инвестиция кылдык да. А эгерде экөөнү салсаңыздар, андан чоң инвестиция, үчөөнү салсаңыздар, андан чоң. Болгону 100 миңге жетпейт, бир 70 миңге жетпеген акчаны инвестиция кылып тастагыла да. Азыр маркетинг планында айтты го, двойной, тройной акча бүү керек. Адамдарды сүйүү үчүн биринчи өзүңдүн сүйүшүң керек. Анан башкалар, анан кийин аларга сүйүүнү бересиң, аларга жардам бересиң, анан Аллахым сага рызкыны берет деген сөз. Караңыздар. Ошон үчүн мына 2 жылга жакындап калды, биздин компанияда ар бир лидердин, ар бир партнердун керек болсо президентке чейин давайте работаем над собой деп атат. Биздеги союздун адамдары бул оңдолсун, бул өзгөрсүн, бунун характери өзгөрсүн деп жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө мен өзгөрүшүм керек. Мен өзгөрүп, мышлением жакшы жака кетиш керек деген бизде уже миссия уже пайда болду да, караңыздар. Мен себеби биз дагы деле кайталаймын, ар бир адамдын минусуну көрүп үйрөнүп калганбыз, адатка айланып калган. Давайте өзүбүздүн минусубузду көрүп, мага эмне керек? Ден соолук керек. Мага эмне керек? Жашоом жакшы жака бурулуш керек. Значит, мен өзгөрүшүм керек экен. Аллахым мага рызкы бериш үчүн мен өзгөрүшүм керек экен. А өзгөрүш үчүн эмне кылыш керек? Мен өзүмдү сүйүшүм керек. А кантип сүйөмүн? Кантип сүйөмүн? Секретти айтайынбы? Сиздерди төрөгөн аялды сүйгүлө, баркытагыла, энеңерди. Бул жашоодон өтүп кетсе,
биздин илгери 5 жашыбызда тарынган нерсе бар экен, подсознанияга кирип калыптыр. Эмне мен дурамын, апама капа болгудай дейбизби? Бирок 5 жашар мезгилде анын акылы аз мезгилде билинбеген мелочь нерсеге биз мына жакка жашап калат экен. Карагыла, атага капа болуп калат экенбиз. А көрсө, биз бактылуу боло албай атабызбы? Энеден капа болгон экенбиз бир мезгилде. Жакшы ырыскыны ала албай атабызбы? Байлыкты. Атадан капа экенбиз да. Ошолорду полный изучать этип, эне менен атаны полный кечирип, аларды сүйгөн сайын, аларга дайыма ыраазычылык берген сайын өзүбүздү сүйө баштайбыз и башкарды дагы сүйө баштайт экенбиз. Карагыла, мына секрет. Мен бул нерсени мен таң калдым да. Мындай тренерлер айтып атат го, а менде жүрөгүмдө жашап аткан экен. Мен кадимкиде эле мына кыздарга раскрытие кылып, мен өзүмдүн ичимдеги сезимим менен ушул нерсени сүйлөп атыпмын да. Мен деген 7 буртуган ичинен эң өзгөчөсү менмин деп сүйлөгөнмүн. Ушундай чогуу жерде. Мен башкача өзгөчө бала болгонмун. Азыр мен ушундай сонун мүмкүнчүлүктү алып, ушул жерде мен ушул статуста жашоом өзгөрүп, өзүм да ден соолугум жакшы болуп турганына мына жерде атам менен апам мен менен сыймыктанып турат деп айтат. Карагыла, бул деген мен аларга ыраазымын, ушундай адамдардан жаралганыма ыраазымын. Ушуну азыр кайрадан тренингтерде эми мында көбөйүп кетти ушучу. Значит, бул сезимдеги нерсе бул туура экен да. Ошон үчүн айтабыз го, мунойго ишенбегиле, жан дүйнөгө ишенгиле дейт го. Мен ичимдеги нерсени сүйлөсөм, азыр тренинг берип атышат кыздар, китептерден алып ал жакта. Ошо мен сөзүм кайталаса, ух ты дедим да. Значит, адам муну жагыны тыңшаш керек экен да. Мен тренингтерден албай сүйлөгөн сөздөрүм азыр кайталанып атат да, карагыла. Ha? Ne kıldık evi? Özümüzü suyuyoruz mu? Kim özünü suyuyordu? Kim жашоосун өзгөрткүсү келет? Kim den soğukta ömür boyu жашагысы келет? Келгиле жаңы адамдар жаныма келгиле. Жаңы адамдар. Жаңы. Болгон эле силерде кандай чечим, эмне себептен бул жакка чыгып калдыңар? Сизге сөз берейин. Түшүнөсүзбү? Өзбекче сүйлөйбү. Түшүндүңүз, эмне себептен чечим чыгардым? Жашап көрсөм керек экен да. Дагы? Ден соолукту жыйнаш керек. Биринчи ден соолук. Ден соолукту сактай атасызбы ушул күнгө чейин? Кантип сактап атасыз? Çaylarda uqdik. Бүт маалымат алдык. Кандай чечим чыкты? Өзүбүздө жакшы чечим чыкты. Эмне чечим? Ичип көрөйлү. Ден соолугубуз чын болот экен деп ойлоп калдык да. Ай, молодец. Бирөөгө айтса болобу? Ооба, болот экен. Болот да. Азыр кайсы эме райондан келдиңер? Кара Суу району, Фуркат айылы. Ошол Фуркатта менин таанышым жок да. Бирок сиздики точно бар да. Ошолорду бул жака алып келе беришкен. Сизчи каерде? Икебиз кошуна. Ушул жака эле алып келе бериш керек. Кантип калчалар? Барганада. Молодец. Farg'onada ofis ochmoqchiman, xudo xohlasa. Yaxshi niyatlar bilan keldim. O'zimni den so'lug'. Ferg'anada kim olib keldi bu qizni? Ferg'anada менин Бакой жагыман бир чоң аял Гүлнара апа деген ачып атат. Байланышкыла. Биргелешкиле. Telefon nomerini bersiz. Ооба. Азыр кыздар болуш керек, беребиз. O'sha onamga kofe черный haligi shokoladniy kofesi bor, горячий shokolad. O'shanisidan olgani keldi. O'shalarni maqtashdi yaxshi deb. Necha xotiralari pasayib qolgan, xotirani yaxshilaydi ekan deyishganiga. Pamitda yo'q, xotirada. Yaxshi niyatlar bilan keldim. Ошон көрөйүн, өзүм угайынчы деп келдиңиз да. Анан чечимиңиз? Чечимим yaxshi chiqdi. Xudo xohlasa harakat qilib иштейбизби? Ishlayman. Адамдарга таркатабыз, иштейбиз дегенде жүрөгүңөр түшпөгүлө. Элдерге айтам деген, жеңил болду, элдерге айтам деп койгула. Айтабызбы? Tavsiya qilaman, rekomendat qilaman. Zo'r narsa ekan deb. Молодец, Жакын араксыз.
Deyip сөйлегін да. Okudum, бірақ oyumdagıday iştey albay adamda. Siz aytkanday birinchidagi oyum bolgon özü oşondoy olup işteyim депчи. Тилеге каршы тийгүчү болуп окуган үчүн, конечно, базар Тегүүчү мындай личный бизнес да, мына экинчи сектордагылар. эконтесттен кыйын экен, сиз айткандай. Кыйын бекен? Өмүрүң кетет. Ойлонуп бар жок нерсени токтоттум. Эми азырча ойлонуп азыр жакшы көрүнүп атат да ушул компаниячы. Ошон үчүн өзүмчө иштеп, мындай көп өзүмдү кыйнабай, мындай жакшыраак жолду өзүм үчүн издеп. Hurmatly Usmatlis kompaniyasi liderleri, sizlerge salam. Mına rejam aytmakçı, 2013-жылы açılgan bu kompaniya. Ben oşo жылы başım katты orup, больницада жакшы болбой, Бишкекте балам бар эле, ошол компаниядан биринчи жолу чайын алып келдим да. Ошо компанияны. Мен канча экен эмесинде ошо компания ачылып, ошо чай жакшы экен дегенде, 40 чачка чайын алып ичкемин. Ол күн 15 күн козуду дагы, ошондон бери мына азыр вообще да ичпейт. Мен ошондо тамбергем. Мен өзүмдөй балдарым көп. Жүзгө чыккан кайнем бар эле, бир үй-бүлөдө 12 жан неберелерим менен, балдарым менен. Мына ушул эжеке, датка эжеке кошуна. Бир жагынан балдарым эжекеси, өзү пенсионер. Ошо 2015 ушул сен балдарың көп ушундай деп, кийин мен жүрүп баягы эми сиз айтмакчы үй-бүлө башкарыш кыйын. Күйөмө көз иштебейбиз. Сыкылы сайраган сөздү, мына курук сөзүнө ошондон бери айтам, мен 2015 кошуларга барган жерде айтам, бирок алар эми мындай мен өзүмдүн эчки атыма ушундай биздин өтө сонун эч жерден таба албайсыңар. Кыргызстандын эч жеринде жок чай. Тангатали деген тамыр кошулган чай мынча. Ушуну 3 литр кайнак суга салып, үй-бүлө менен кечке ичкиле. Сонун таасир берет да. Азаматсыңар, анда эмесе сиздерге дагы бир жолу кол чабуулар. Сиздер жөнүнөн келип калбадыңыздар, Аллахым атайын буйруду да, ошол жерге бар. Сен үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк бар деп атайын сиздерди алып келди. Сиздер баягы случайность не бывает. Ошон үчүн жөндөн келип калбадыңыздар бул жергечи. Адам баласына бир күндө 70 мүмкүнчүлүк берет экен, караңыздар. 70 мүмкүнчүлүк. Ошонун бирөөсү болуп калбасын. 70-ин дагы кабыл албайт экенбиз да, көрсөчү. Мен ошол 14 жыл мурда ушинтип келип калганмын деп айттым го, ошондо кармап калгам да, мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн, может, канча адамдар миллион жыл айсы дагы келбей аткандыр да, 14 жылдан бери келбей жаткандыр да. Ошон үчүн ошол адамдын 14 жыл мурун чечим чыгарбаган боюнча ошол жашоосунда жашап атат, меники өзгөрдү да. Не кылабыз эми? Өзгөрөбүзбү? Чечим чыгарабызбы? Катуу дүркүрөгөн кол чабуулар. Биринчи ден соолук берсин. Эгер ден соолук болбосо, бардык нерсе капкараңгы болот. Ошо ден соолуктун эң начар болгону менен суралат да. Кандай болот деген нерсеничи. Экинчиден, чында эле ошол ден соолук чын болуш үчүн бүгүнкү күндө 21-кылымдын азыркы күнү заманбап нерсе, секрет акчаңар көп болсун. Акчаңар. Азыр көрүп атасыңар. Акча болбосо канчалаган адамдар ошол врачтын столунда кетип атышат да, билинбеген менен. Туура? Ошон үчүн экинчиден бардыгыңыздарга Аллахым рызкы берсин. Мол берсин. Ошол канчалык көп берген сайын биз зекет, кайрымдуулуктарды дагы көбүрөөк бергенге насип кылсын Аллахым. Үчүнчүдөн, ушул ден соолук менен акчаны алыш үчүн Аллахым бизге мээбизди жакшы жакка айланганга күч-кубат берсин, колдосун. Мышлениябызды өзгөргөнгө жардам берсин Аллахым. Ошондо гана мына жерде отурган аз гана количество, ар бирибиз бирден адамды айтсак дагы ушунча количество, экиден айтсак дагы ошентип отуруп өтө чоң масса адамдарга айтып отуруп, биздин биринчиден эле эки дүйнөлүк бактылуулук деп дайыма айтабызбы? Ал кандайча бактылуулук, Бул жашоодо мындай кеңири жашоо, кыйналбай жашоо, Балдарга ошол жакшы акчаны көрсөтүп, алар дагы көзү тойсо акчага,
Анан кийинки жашоосу дагы ошондой кетет деген бактылуулук да. Караңыздар, эгерде бүгүн ден соолугун сактап калып аткан бактылуулукту көрсөтсөңүздөр, өмүр бою артындагы балдарына дагы ошону көрсөтө турган нерсени көрсөтүп берип атабыз да. Бул дагы бактылуулук. Аркы дүйнөдөгү бактылуулук биз канчалаган адамдарга жардам берип атабыз, Бири жок дейт, бири бар дейт. То есть 10 адамдан 9'у жок дейт. Бирөөсү мен хорошо деп айтат да. Караңыздар, ошого тынымсыз айтып атабызбы? Эч качан бир чарчабай айтып атабызбы? Биздин пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи саламдын гана жасаган нерсесин жасап атабыз да, карагыла. Ал айткан мезгилде эле 10'ун айтса 10'у хорошо деген эмес да. 10'у тең жок деген. Караңыздар, ошон үчүн биз деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын жолун жолдоп кетебизби? Сөзсүз түрдө ал жакта акыретте жүзүбүз жарык болот, Кудай буйрса. 5 мал намаз окуп суранып атабызбы? Сөзсүз түрдө ошол акыретте жүзүбүз жарык болот. Ушул жерден ырыскыны таап, адамдарга айткан үчүн компания Аллахым ырыскыны берип атабы? Ушул акча менен Кудайдын үйүнө барганга насип кылсын силерди. Умра, чоң ажы сапарларына, дегеле 7 поколения акыркы заманга чейинки төрөлгөн балдарыбыздын бардыгы барганга насип кылсын. Мына ошон үчүн эки дүйнөлүк бактылуулукту Аллахым азыр бардыгыбызга берсин да. Караңыздар. Ошондо биздин жашообуз дагы сонун болот. Себеби Аллахым бизди ушундай изобилияда жашасын деп өтө көп мол нерселерди берип койгон да. Бир эле пример. Бир картошканы салсаң 10-15 та картошка чыгабы? Мына ушундай сону мүмкүнчүлүктү берген да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө эмне кылат экенбиз? Акыл менен бир нерсени жаттап алып эле ушуну кайталап отуруп, өтө чоң, аябай сонун жашоого умтулат экенбиз да. Караңыздар, ошон үчүн сиздердин бардыгыңыздарга эки дүйнөлүк бактылуулукту каалайм. Бардыгыбыз бир бүтүнбүз. Биздин Ош, особенно Кыргызстан, бул кыргыз, бул өзбек же татар деген нерсе жок. Биз бардыгыбыз мусулманбыз да. Караңыздар, ошол мусулман адамдар биригип алып дүйнө жүзүнө Кыргызстанды көтөрөлү. Атын чыгаралы демекчимин. Караңыздар, ошондо гана биздин бул жашоодо дагы мен айтайын дегеним, бир башка мамлекеттерге барганда Кыргызстан десек эч ким билбей калган мамлекеттерди көрдүк. Казакстан десе ого түшүнөт да. Ошон үчүн Кыргызстандын атын чыгара турган мынакей мүмкүнчүлүк келди. Башка жолду мен көрө албайм. Башка жолду көрө албайм. Эгер болсо дагы өтө чоң акча менен көрсөтүшүбүз мүмкүн. Мен ага акчам жок да. Бардыгыбыз бириксек дагы жете албайбыз да. Ошон үчүн өтө оңой болгон эле убакыт, энергия кетире турган мына мүмкүнчүлүк. Бардыгыңыздарды дагы бир жолу куттуктаймын. Аллахым бардыгыңызды колдосун. Кайсы жерде жүрбөйлү Аллахыма аманатсыздар. Дайыма сиздердин кызматыңызда калсын. Может, жарыя бергенде укпай калгандырсыздар. Муну өчүрүп кое берсең болот. Сиздердин рұқсатыңыздар менен ушуларды белек берип коеюн. Дежурный команда. Радия Абдрахманова и Айнура Турдубаевна бүгүн келбей калыптыр. Бул жака чыксаңар, катуу кол чабуулар менен келиңиздер. Бул кыздарды теманы берип койдум дагы, бирок кайра мына жерде даяр отурдум. Эгер Урматтуу окутка барчымат өткөн окутка алчылар, шуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аякталды. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Сак саламат болуңуздар. Дагы Аллах буйрса, насыпта көрүшөбүз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Бардыгыңыздарга дагы деле бүт жакшылыктарды каалайбыз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Көрүшчү.